Салам кыргыз элим, сиздер Гел чай чели теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жананын алып баруучусу мен Сезим Имамадиева. Гел чай чели теледолбоору ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү таңкы саат 8-ден 10-га чейин түз эфирде болмокчу. Башка күндөрү балким сиздер бизди көрүп калсаңыздар, кайталоо түрүндө сиздер биздерди дагы көрө аласыздар. Бирок биз дал түз эфирде таңкы 8-ден 10-га чейин ар дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү сиздер мененбиз. Жана биздин түз эфирдин эң эле сонун ушул биздин ойнотуубуз бар. Түз эфирдин алкагында сиздер биз менен чогуу ойноп, жана Гел чай чели теледолбоорунун брендтелген кружкаларын жана биздин демөөрчүбүздөн жакшынакай белектерге ээ боло аласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде суроолор бар болсо, кабыл тилектер бар болсо жана албетте ойнотуубузга катышкыңыздар келсе, бардык сиздердин билдирүүңүздөрдү WhatsApp аркылуу күтмөкчүбүз. WhatsApp номерубуз 0508 400 100 номери. Жана бардык биздин чыгарылыштарды YouTube платформасында дагы Гел чай чели деп туруп жазып, анын көрсөңүздөр болот. Учурда биз айтып кеткендей эле, брендтелген кружкаларыбызды жана демөөрчүлөрүбүздөн биз бүгүнкү чыгарылышта дагы ойнотобуз. Жана демөөрчүлөрүбүз тууралуу айта кетели, Гел чай чели теледолбоорунун негизги демөөрчүсү Пиала чайы. Жана бүгүн сиздерге жаңы Пиала Gold Ceylon тууралуу айта кетели. Жаңы Пиала Gold Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар жуттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Gold чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Gold Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Gold чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Gold пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Эфирибизди улантуудабыз жана экинчи бөлүгүбүзгө түш болдук. Биринчи биздин бөлүгүбүздө интернеттен кантип акча тапса болот деген теманы талкуулаганбыз. Жана аны менен байланыштуу биздин коногубуз белгилүү маркетплейстердин бири, албетте бул Wildberries. Жана биз Wildberries адисин жана сөзсүз түрдө окутуучулары бар. Мен азыр бул тема боюнча сөзсүз түрдө сиздерге ар кандай маалыматтарды дагы бере аламын. Бүгүнкү биздин коногубуз менен келиңиздер, таанышып кетиңиздер. Коногубуз бүгүн бизде Нуржанат аттуу айымыбыз, Wildberries адиси. Жана байкасаңыздар, 50 000 сомду 4,5 миллион сомго оборот кылдым деп мага WhatsApp аркылуу жазып кеткенсиз. Нуржанат айым, кош келиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Маанаңыз кандай? Сонун. Сиздин таңыңыз эмнеден башталат? Багымдат. Эң сонун, намазыңыз кабыл болсун. Жана албетте мен сизден ушу билдирүүгө ээ болгондо аябай таң калдым. Албетте айым катары, эне катары мен дагы 4,5 миллион сом оборот кылгым келет деген ой пайда болду. Албетте Wildberries маркетплейсинин адиси катары айта кетиңизчи, сиздин окутуучуларыңыз бар. Андан тышкары өзүңүз дагы ошо сатасыз, заказ кыласыз. Бул тууралуу бизге кыскача маалымат берип кетиңизчи. Эмне себептен дал ушул маркетплейсти тандадыңыз? Негизи мен Дордойдо да иштегем, Байерде болуп иштедим, көп тармактарда иштедим, бирок эң акырында эне болгондуктан Wildberriesти тандадым. Себеби дегенде, биз энелер дайыма көбүрөөк убактыбызды балдарга кетиреличи деген ой менен бир онлайн жумушту издейт экенбиз. Негизи Дордойдо жакшы эле болуп аткан, бирок ал жакта постоянно саат 8-ден кечки 5-ке чейин болуш керек. Сиз Дордой базарында Байер катары иштедиңиз? Жок, сатуучуда болуп иштедим, Байер болуп да иштедим. Дордой криптода да иштегем. Ал чөйрөлөрдө сен иштесең акча келет, иштебесең акча келбейт. Онлайн Wildberriesте бир 20% иштейсиң, 80% заработок келет. Ошон үчүн Wildberriesке токтолгом. Окутуучуларыңыз тууралуу айта кетиңизчи. Сиз окутасыз? Да. Ар бир адам келип, эгерде Wildberries маркетплейсинде иштегенсе, сизге келип, албетте курстарды өтсө болот. Болот, бирок баарын эле ала бербейбиз. Себеби дегенде бардык адамдар элестеткиле 100% адамдардын баары онлайн жумушка иштеп кетсе. Чындыгында бир менин эсебим боюнча бир 30-40% гана иштей алышы мүмкүн. Буга кадимкидей элек бир өжөрлүк керек. Иштей ала турганын көрсөк, курска алабыз. Эгерде адам чындыгында биринчи эле сүйлөшкөндө билинет.
иштей албай кетерин көрсөк биз кадимкидей эле түшүндүрөбүз. Ушундай эгерде чындыгында иштей алам десеңиз окууга келиңиз дейбиз. Анан экинчи суроо бизде окууга келгендин астында бюджет болуш керек. Мындай акчасы жок, курска ала бербейбиз, себеби дегенде акчасы жок келип товар жөнөтпөсө 2 жума окуйт, бирок практика жок болгон үчүн билбей калат полностью жумуштун аракетин. Ошон үчүн окууга келердин астында акчасын чогултуп, анан кийин келип окуу убактында полностью практика жүзүндө болуш үчүн. Жана байкасаңыз, балким телекөрүүчүлөрдүн арасында мен ойлоп жатамын, Wildberries деген эмне экендигин көпчүлүк адам деле биле бербейт болуш керек. Заманбап албетте ушу социалдык тармактарда отурган, YouTube платформасында отурган адамдар биле берет. Балким телекөрүүчүлөрдүн арасында бул эмне экенин көп билишпейт. Мен мисалы буга чейин Wildberries дегенде эле көпчүлүк блогерлердин артикул деген эмне экенин билип алдым десек болот. Келиңиз бул тууралуу айтып бериңизчи, бул эмне жөнөкөй ушундай жалпак тили менен айтканда? Жалпак тил менен айтканда бул товарды көптөн бери кыргызча сүйлөй алган үчүн көлөм менен алып Wildberries'тин складына, Россияда склад бар. Ал жака жөнөтөбүз. Wildberries өзүнүн клиенттерине биздин товарыбызды көрсөтүп берет, каалоочулар сатып алат. Экинчи түрү бизде болгон товардын сүрөтүн гана киргизебиз. Мисалы, соцсетке киргизгенде эле Wildberries'тин тармагына киргизебиз. Wildberries көрсөтөт клиенттерине. Заказ келгенден кийин гана биз товарыбызды жөнөтөбүз. Эки түрү бар. Ошол товарларды заказ кылуу процессин мага айтып бериңизчи, аябай кызыктуу болуп жатат. Мен өзүм негизи көбүнө айтам Wildberries'тен заказ кылгыла деп. Себеби дегенде ал жакта көп нерсе арзан. Арзан болгону менен астында кадимкидей эле адамдардын өзүнүн отзывдары бар. Чындыгы ал жактагы отзывдарды өчүргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн мисалы постельное белье, косметика, анын баары Wildberries'те игрушки, анын баары аябай арзан. Сизге дагы ошол жактан заказ алганды мындай сунуштайт элем. Кадимкидей эле Play Marketке киресиз, Wildberries дегенди өчүрөсүз, картаңызды кошосуз. Болду, заказ кыла бересиз. Кыргызстанда, мисалы, Бишкекте эле уже 50-ге жакын пункт выдачи заказов деп коет, товарды ала турган жер. Ал жерде ошол жерге заказ кылып, товарыңызды ала берсеңиз болот. Доставка бекер. Эң сонун биз дагы байкап калдык, ошол сиз айткандай эле пункттардын, Wildberries'тердин көптөгөн ушундай пункттарын байкоодобуз. Жана эгерде мен чындыгында заказ кылбаймын, чын айтып кетейин, интернеттен заказ кылып көргөн эмесмин. Бирок менин жолдошум көпчүлүк учурда заказ кылат да. Ошол эле мисалы жөнөкөй эле футболка болобу, же болбосо ошол эле кроссовка болобу, заказ кыла берет да, ар кандай өлкөлөрдөн. Жана мага кызык да, эмне себептен мен заказ кылбаймын, мен коркомун. Балким ушул товар мага топ келишпей калат. Балким ушул товар брак менен келип калат деген коркунучтар бар да. Дал ушундай коркунуч сезим менен кантип арылса болот? Негизи 1 жыл мурун Wildberries, мисалы, сиз заказ кыласыз, 5 түр футболканы заказ кылып, пункт выдачи заказовдун ичинде примерочная бар. Кийип көрсөңүз болот. 5-тен кийип көрүп, кайсынысы сизге жарашса, бирөөсүн гана калтырсаңыз, сизге доставка бекер. Эгерде 4-өө жакпай калса, кайра возврат кылып койсоңуз болот, сизге эч нерсе болбойт. Акчаңызды кайра кайтарып берет. Бирок 1 жылдын ичинде 100 рубль деп койду. Эгерде сиз отказ кылсаңыз, 100 рубльды берип коесуз. То есть 5 цветти, 5 размерди заказ кылып, кийип көрүп, мисалы, 1 размер жакпай калса, кайра возврат кылып, 100 рубль төлөп койсоңуз болот. Кызыктуу. Бул жол киренин эле акчасы да. Мага бул нерсе тууралуу эч ким айтып берген эмес. Мен ойлодум, брак менен келсе, анан албетте аны кайтара албай каламын, анан акчам күйүп кетет деген сыяктуу. Ошон үчүн Wildberries өзүнүн клиенттерине көп мүмкүнчүлүктү берген үчүн кадимкидей эле Wildberries, мисалы, 10 жылдын ичинде аябай көтөрүлдү. Негизи ачылган 2014-жылы ачылган. Акыркы 10 жылда өзүнүн клиенттерине көп мүмкүнчүлүк берген үчүн, условия түзүп берген үчүн аябай бат өнүктү. Аябай сонун мүмкүнчүлүк. Мисалы, келесиз, көрөсүз, жакса алдыңыз, жакпаса возврат кылып коесуз. Кызыктуу. Жана окутуу тууралуу айтып кеттиңиз. Биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында учурда балким ошол эле сиз айткандай мыкты байерлер бар, заказ кыла турган адамдар бар болсо, кантип кайрылса болот? Сиздин инстаграмыңызга балким жазса болот. Көбүнчө инстаграмга жазышат. Быйыл таргет жүргүзүп баштадык. Буга чейин жүргүзчү эмеспиз. Көбүнчө таргеттен таанып калышат. Бирок ошол биздин бир эле тармак Инстаграм. Инстаграмга кирип, сизге катталып, анан сизге жазса болот, Эң сонун. Жалпы сиз команда менен иштейсизби же өзүңүз жалгыз элеби?
Командам бар. Ар бир мисалы Валберсте иштегенде внешний реклама деп коет. Сырткы реклама, ички реклама, товар тандоо өзүнүн тармактары бар. Ар бир тармактын өзүнүн адиси болуш керек экен. Мисалы Валберсте иштегениме 2 жыл болду. 2 жыл ичинде түшүнгөн нерсем, ар бир даже узкий тармак болот го, мисалы медицинада. Валберсте деле любой бир жумушта ошондой узкий тармактын профессионалы болуш керек экен. Ошон үчүн менин бир жумушка алган сотруднигим ал именно ички тармакты адистейт, иликтенет. Да бир жумушчум ал тышкы тармакты иликтенет. Ошон үчүн негизи команда болуш керек экен. Жалгыз жете албайсың. Жана албетте мен ойлойм, ар бир компания болобу, маркетплейс болобу, көйгөйлөр туш болдуңуз беле? Болгом. Эгерде сыр болбосо бирөөсүн айтып бериңизчи. Ой, көп жолу болгон. Биринчиси, мен негизи бул Валберске бекер келип калгам. Жаңы декреттен чыкканда, Дордойдо иштеп атканда, Валберстин высын билбей турган мезгилде бекер окууну жеңип алдым. Тем более мага 50 000 сом беришти товарга. Кадимкидей эле проект мурун, 1 жыл мурун как раз көп элдер көрүп калды. Сизге беришти? Ооба, мага 50 000 сом берет, бесплатное обучение, Россиядан келген адистер. Сонун. Анан YouTube'да аябай көп таркалды ушул видео. Ошондон кийин ошол YouTube аркылуу көп адамдар Кыргызстандын Валберс эмне экенин билип башташты. Анан кадимкидей эле алардын окуусуна көп адамдар келип баштады. Себеби дегенде ошол мезгилде Россиядан келген ошол адистер мени кайра жумушка алып калышты. Мугалим болуп бер деп. Ошол мезгилден баштап эле өзүм кадимкидей эле мугалим болуп үйрөтө баштадым. Товарды өзүм да жөнөтөм өтөм, окутам дагы. Ошол мезгилде мен окуучулардын баасын өзгөртөм деп, скидкасын өзгөртөм деп, баасын өзгөртүп алып 50 000 сомго артка кеткем. Ошол мезгилде 50 000 мен үчүн аябай көп акча болчу. Азыр билем, ар бир Валберсте иштеген адамдар ошол тура эмес невнимательность үчүн акчаны жоготуп алышат. Дагы бир нерсе, биз Кытай менен иштешейин деп атканда, акчаны биринчи жөнөтөбүз, сонун товар келет, кайра акчаны жөнөтөбүз, жакшы товар келет, үчүнчү крупный суммада $20 000 жөнөткөндө Кытайлар давай до свидания болгон. Аларга көп ишене бербеш керек. Чындыгында биздин Кыргызстанда аябай сонун фабрикалар бар, материалдар бар. Чоң Россиядан мен деген миллионерлер келип Кыргызстандан товар тиктирет. Келиңиз, бул тууралуу алдыда дагы биз кененирээк сүйлөшөлү. Учурда бүгүнкү биздин эфирибизде Нуржанат Маратова, Валберс адиси, белгилүү маркетплейсинин биринде кантип акчалай каражатты тапса болот экендигин бизге айтып берүүдө, жана сиздерде да суроолор бар болсо, албетте биз дагы жетишсек эфирдин алкагында билдирүүңүздөрдү окуганга аракет кылабыз. Келиңиздер, бир аз тыныгуудан кийин эфирибизди улантмакчыбыз, бизден эч алыстабаңыздар. Эфирибизди улантуудабыз, жана учурда сиздер Гел чай ичели теледолбоорун көрүп жатасыздар. Биздин башкы негизги демөөрчүлөрүбүздүн бири албетте бул пиала. Жаңы пиала Gold Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндө эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Gold чайы сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Gold Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Gold чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Gold пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди ут. Эмесе буга чейин биз айткандай эле, келиңиздер сиздердин билдирүүңүздөргө өтөлү. Бир нече билдирүүлөрдү окуганга жетишейин. 2775 номер менен аяктаган абонент, саламатсыңарбы? Пиала чайын карачы, көбү дагы карасы. Ичсең чериң жазылат, рахат алып кардары деп бизге жазып кеттир. Оюнубуздун алкагында акыркы 4 санды биз жазып туруп, биздин кутучабызга салабыз. Жана эфирибиздин аягында коногубуз сөзсүз түрдө рандомдун түрүндө биздин жеңүүчүбүздү аныктамакчы. Келиңиздер, 4-5 билдирүүлөрдү окуганга жетишели. 8138 номер менен аяктаган абонент, пиала кыялдарың толуп таштыбы? Чай ичкенче кыялдарыңа жет. Ар бир кыял чай менен орундалат. Кочкор атага салам деп жолдоп кеттир.
Кочкор атага салам жолдойбуз. Ал жактан бизди көрүп жатканыңызда биз дагы кубанычтабыз. Кийинки биздин билдирүүбүзгө өтөлү. 7046 номер менен аяктаган абонент интернет менен байланыштуу ырсаптарын жазып кетиптир. Интернет бизди сүйүнтөт, интернет бизди күйүнтөт. Жашкары баары интернет, акыры баары иргетет. Жакшы жагын колдонуп, жаманын жакын жолотпо, пайдалуу жагын алгыңда, пайдасын көрүп калгыңда дейт биздин телекөрүүчүлөр, жазуучулар деп мен дайым айтып кетем да. Келиңиздер 7046 номер менен аяктаган абонентти жазалы. Келиңиз дагы эки билдирүүнү окуп кетели. 5983 номер менен аяктаган абонент интернеттен сулуу кыз жигиттерди карайм, сындуу көз менен. Менин оюм түрдүү, интернетке жаккан, өзгөргөн дейт, интернетти курал кылып жүргөн бар деп активдүү катышып жаткан Аселе жеңер Бишкек шаарынан. Аселе жеке, сизге ысык салам жолдоп, биз сиздин номеруңузду да жазып кетели. 5983 номер менен аяктаган абонент. Дагы бир билдирүүнү окуп кетели. 0450 номер менен аяктаган абонент орус тилинде жазып кетиптир. Здравствуйте, у меня свой цех, я могу работать на Wildberries, и насколько это выгодно? Можно вопрос Муратовой Нуржанат? Келиңиз жооп берип кетиңиз. Бүгүнкү биздин студиябызда Wildberries адиси Нуржанат Муратова. Өзүмдүн цехым бар, мен Wildberriesке иштей аламбы деп жазып коюптур. Албетте. Иштей алам эмес, негизи менин оюмча иштеш керек. Азыр эле айтып кеткендей, негизи цех издеп, Россиядан келишет турлар менен отдельно турга акча төлөп. А силерде кадимкидей эле цех бар. Өзүнүн баасын билесиңер. Мисалы, мен байыр болуп иштегем, ал жакта кандай, мисалы, цехтен 450 сомдук товарды Дордойдон 650 сомго чыгарышат. Аны мен Россияга жөнөтчүмүн 700 сом менен. Анан ал жеткичекти, ал товар 850 сомго айланат. Алар 850 сомго товарды алып туруп, Wildberriesке кирип, жакшы оборотторду кылышат. А силер ал нерсени, ошол жакшы иштеп аткан адамды 2 эсе арзан баа менен өткөтсеңер болот. Аябай сонун мүмкүнчүлүк. Тем более өзүңөрдүн сотрудниктериң оборот аябай чоң Wildberriesте. Ошо оборот деген сөз мага аябай жагып жатат да. Албетте 300 окуучуңуз бар экен. Аларды үйрөттүңүз. Анан 50 000 сомдон 4 миллион оборот кылганмын дедиңиз. Албетте бул бир айдын ичинде эмес, бир жыл ичинде. Жана бул обороттор тууралуу бизге айтып кетиңизчи. Кантип 4,5 миллион сом бул деген кыялдагы акча деп айтпаймынбы? Мындай. Мисалы, азыр мен дагы ошол 2 жыл болуптур. Өзүм Wildberriesке келгениме. Мен дагы кадимкидей жакында конкурс уюштурдум подписчиктерим арасынан. Бир адам жеңип алды. Ага дагы бесплатно обучениени беребиз. Дополнительно 50 000 сомду бердим колуна. Жаңы эле товар алдык. Азыр товарды Wildberriesке жөнөткөн табыз. Буюрса, Инстаграмга кошулсаңыздар, ошол процессти көрө аласыздар. Мисалы, азыр 50 000 менен кирип, ал бир ай ичинде чистый 50 000 тапса болот. То есть один к одному, бирге бир тапса болот. Ошондой эле ошол акчасын тынбай мага окшоп оборотко киргизе берсе, жакшы эле бир жыл ичинде 12 эселе алат да. Эң сонун. Жоңузга рахмат. Жана ар бир биздин чыгарылышыбызда өзгөчө ушундай оюнубуз бар. Сизге дагы Wildberries адиси катары ушу маркетплейс менен интернет менен байланыштуу оюнубузду даярдап койгонбуз. Учурда биздин режиссер экранга өзгөчө ушундай интернеттеги товарларды, өзгөчө товарларды чыгармакчы. Сиздин милдетиңиз бул товарларга жарнамалык слоган, өзгөчө болсо мындан дагы сонун болмокчу, жарнамалык слоганды ойлоп табуу. Урматтуу режиссер, бизге келиңиз, биринчи товарыбызды көргөзүп коюңузчу. Кубик Рубик ак түсүндө. Өзгөчө Кубик Рубик десек болот. Жарнамалап бериңиз бизге. Сизге жардам берейин. Балким бул антистресс. Ошол нерсеге азыр мындай кыргызча сөздөрүмдү ылайыкташтырып атам. Орусча айта берсем болот, келиңиз. Айта бериңиз. Если вы давно хотите разобраться с кубик Рубиком и никак не можете его составить и всегда не получается, то для вас мы нашли идеальное решение. Это кубик Рубик с одной расцветкой. В любой момент можете представить себе, что вы идеально составили один цвет. Тем более с 6 сторон. Эң сонун алты жагынан тең кубик Рубик ак түсүндө. Келиңиз кийинки биздин сүрөтүбүзгө өтөлү.
Бул мен айтып кетейин. 3 литрдик бокал. Ичинде эмне? Ичинде эмне экендигин мааниси жок. Жарнамалап кетиңиз. Ваш косметолог разрешил вам 1 бокал сладкого чая, то для вас решение 1 бокал сладкого чая. Эң сонун. Келиңиздер кийинки сүрөткө өтөлү. Кыргызча жарнамалап кетиңизчи бирөөсүн. Бул ойготкуч. Бирок ойготкучту сиз лазердик ушундай пистолет менен өчүрө аласыз. Ушундай ойготкучту каалап көрдүңүз беле? Жок. Кантип жардам алып беребиз? Так. Мен ойлойм, көпчүлүк адамдар эртең менен араң ойгонуп атса, мындай ойготкучту каалашпайт деле окшойт. Эртең менен өзүң араң ойгонсоң, алда дагы пистолетти алып лазер менен ал жакка тийиш керек да. Эң жакшы ошол пистолет лазердик болгон үчүн башка эч нерсени. Келиңиздер анда кийинки сүрөтүбүзгө өтөлү. Шапка индейка. Негизи буну кантип алдырса болот элдерге? Мейли. Кийинкисине өтөлү. Жок. Жарнама алып кетиңиз. Соус тармактарында өзгөчөлөнгүңүз келеби? Анда сиз үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк шапка индейка. Сизге сөздүн кереги жок болот. Эң сонун. Кийинки биздин сүрөтүбүз. Бул лаваш одеяло деп койсок болот. Адам фантазиясы эмнеге гана барбайт, Кандай дейсиз, ушундай лаваш одеялону сатып алмак белеңиз? Жок. Келиңиз, маркетолог катары жарнамалап кетиңиз. Өзгөчө белек кылгыңыз келеби? Сүйүнчүнүн ордуна ушундай лаваш одеялону белек кылыңыз. Эң сонун, эң сонун. Дагы сүрөттөрүбүз. Бул сережки. Бычактар түрүндө. Ушундай жакшынакай биздин айымдар сүйө турган, айымдар жакшы көргөн. Бул негизи подростокторго реклама кылыш керек болсо керек. Келиңиз анда подростокторго ошо өспүрүмдөргө жарнамалайлы. Сөйкө, бычак сөйкөсү. Балким орусча айтып берейин, Орусча айтып коюңуз, макул. Вас булят в школе и не знаете, чем показать без слов вашу угрозу, то носите с собой сережки, ножи. Сиз ушундай тагынмак белеңиз? Жок. Мен ойлойм, балким ар бир айымдын ичинде ушундай өзгөчө, мындайча айтканда, стержень, орусча айтканда стержень деп коет эмеспи, күчтүү болгум келсе, же болбосо ушундай сөйкөлөрдү тандап алса дагы болот го деп ойлойм. Мен кандайдыр бир мүнөзүңдү көргөзүң келсе балким. Менин оюмча, аял кишинин эң күчтүү сапаты бул женственностьтун кыргызчасы болуп калат. Кандай болуп калат ошонун кыргызчасы? Назиктүүлүк. Аял кишинин эң негизги, эң күчтүү куралы назиктүүлүк. Эң сонун, эң сонун. Эмесе оюнубузду дагы ойноп алдык. Баял бир адистен тышкары жакшы маркетолог экениңизди дагы билип алдык десек болот. Сизге ыраазычылык. Жана тилекке каршы биздин ошо эфирибиздин аяктаганына бир аз гана убакыт калды. Жана келиңиз дагы бир билдирүүнү окуп туруп, анан ойнотуубузду аяктайлы. 0042 номер менен аяктаган абонент, саламатсызбы? Кара Суу районуна караштуу Папан айылынан салам сизге. Мен Санжар жана Айгерим Расул кызынын Бишкек деген ырын жаңыртып коюңуздарчы, сураныч рахмат дейт. 0042 номер менен аяктаган абонентибиз, сиздин билдирүүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бирок биз учурда музыкалык чыгарманы коюуга жетишпейбиз, бирок келиңиз ойнотуубузга сизди кошуп коелу. Ойнотуубуздун алкагында биздин Гел чайчили теледолбоорунун брендтелген кружкасын жана пиала биздин чайыбызды ойнотуудабыз. Эки жеңүүчүнү аныктайбыз. Келиңиз аралаштырып, эки баракчаны тандасаңыз болот. Биринчиси, экинчиси. Келиңиз мага бериңиз, мен телевизорго көргөзүп коеюн. Учурда 81
38 номер менен аяктаган абонентибизди куттуктайбыз. Байкап коюңуз, көрүнүп жатабы? 81-38 номер бул биринчи жеңүүчүбүз. Экинчи жеңүүчүбүз 27-75 номер менен аяктаган абонентибизди байкап коюңуздар. 27-75 номер менен аяктаган абонент. Сиздерди куттуктайбыз. Жана учурда биздин студиябызда Нуржанат Маратова Wildberries адиси өзүнүн тажрыйбасы менен жана интернет маркетплейсинде кантип акчага каражатты табыш керектигин айтып берүүдө. Суроолор бар болсо бизге 0508-400-100 номеруна жөнөтүңүздөр. Деги эле эгерде сиздер дагы интернеттен акча тапкыңыздар келсе, биздин WhatsApp номерубуз 0508-400-100 номеру. Учурда биздин оюнубузду эмне үчүн аяктадык десеңиздер, келиңиздер. Кийинки биздин бөлүгүбүздү Нуржанат Маратованын албетте тажрыйбасы тууралуу сүйлөшөлү. Жана сиздердин албетте телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында эгерде сиз дагы интернеттен же ошол эле маркетплейстен акчаны тапкыңыздар келсе, бизге суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Биз SMS жана WhatsApp аркылуу сиздердин билдирүүңүздөрдү окуйбуз. Чабууларды кабыл албайбыз. Бизге WhatsApp аркылуу жана SMS билдирүүлөрдү жөнөтүңүздөр. Биз болсо бир аз тынуудан эфирибизди аяктайбыз. Сиздер Гел чай челети долбоорун көрүп жатасыздар. Жананын алып баруучусу мен Сезим Имамадиева. Учурда келиңиздер, биз чай үстүндө жагымдуу бир теманы талкуулап жатабыз. Жана сиздерге биз кайсыл чайды ичип жатабыз десек, албетте биз пиала чайын деп айтып кетебиз. Жаңы пиала голд тууралуу сиздерге айтып кетейин. Жаңы пиала голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар жуттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Эфирибиздин алкагында интернеттен кантип акча тапса болот деген суроону учурда суроого жооп берүүдөбүз. Жана бүгүнкү биздин конок катары Нуржанат Маратова Wildberries адиси сиздердин суроолоруңузга да жооп берүүдө. Эгерде кызыктуу суроолор бар болсо 0508-400-100 номеруна WhatsApp аркылуу бизге жөнөтсөңүздөр болот. Учурда 51-56 номер менен аяктаган абонент, саламатсызбы? Интернеттен кантип акча тапса болот? Айына канча тапса болот? Катталыш керекпи деген суроо берип кетиптир. Ооба, Wildberries'те иштеш үчүн катталуу 11 000 сом болот. 11 000 сом. ИП атыш керек налоговыйдан. Анан мисалы мындай СММ тармакта эмес да бул. Иштесем иштейм, иштебесем жок деген полноценно ойлонуп, бир жети ойлоп бир кескендей. Себеби дегенде ай сайын буга отчет берип туруш керек налогко. Отчет, аны төлөбөсөңүздөр кантипедей штраф. Анан эгерде суммаңар, эгерде акчаңыздар аз болсо, мисалы 100 000ге чейин болсо, анда сиздерге убакыт керек. Мисалы дордойго барып, товар алып, товарды киргизип, жөнөтүп. Эгерде 100 000ден жогору болсо, товарды жөнөтүп коюп эле күнүнө 1 саат кирсеңиздер жетиштүү. Мисалы Wildberries'тин ичине кирип, товарларыңарды продвижение кылып, 1 саат жетиштүү, бирок ага акча керек. Болбой калды дегенде 100 000ден жогору. Албетте ар бир ушул кичи бизнес болобу, ага кириш үчүн сөзсүз түрдө инвестиция кылуу керек десек болот. Жана буга чейин сиз менен биз көйгөйлөр тууралуу сүйлөшкөнбүз. Жана биринчи кезекте айтып кеттиңиз эле, Wildberries ушул тармагында көйгөйүм ушу 50 000 сомго куйдум деп айттыңыз. Экинчи кезекте ушу кытайлар менен ушундай көйгөй туш болду деп келиңиз. Кененирээк ушул тууралуу айтып бериңизчи. Мисалы бизде айта беришет, Россияда көбүнчө адамдар товарка менен чыгышат. Товарка деген майда чүйдө, мисалы идиш аяк, фен, любой эле нерсе кийимден сырткары товарка деп коебуз. Анан ал нерселер мисалы Кытайдан алып келишет. Анан көбү сурайт да, биз товарка менен кирсекпи же кийим мененби деп. Кыргызстанда иштеп аткандан кийин, Кыргызстанда жашап аткандан кийин баарына көбүнө менден кеңеш, 2 жылдык опытым кийим менен кириш керек. Анан Кытайдан издебей, бирок да тренд, моданы Кытайдан издеп, бирок ошол эле нерсени Кыргызстандан чыгарып, бизден цехтен.
ошол. Жана айтыңызчы, көпчүлүк учурда мындай өзгөчө бир рейтинг барбы Кыргызстанда? Көпчүлүк адамдар эмнени көбүрөөк заказ кылышат? Рейтингти, статистиканы караган эмесмин, бирок бизде мисалы Валберстен кийим кечени заказ кылган менин оюм боюнча невыгодно. Валберсте биз үчүн кымбатыраак, себеби дегенде бизде бар ал кийимдер, арзан. Могу биздин Кыргызстандан, Кытайдан башталат, Кыргызстанга келет, андан кийин анан Россияга жетет. Ошон үчүн кийимдерде эмес, косметика. Ал жактан мисалы мен косметика алып атканда бул оригиналбы, оригинал эмеспи биле албайм. Эч бир немесин. Ал жерде Валберстин астында бир 100дөгөн, 200дөгөн отзывдар бар. Адамдын чындыгы отзывы. Кожасына жактыбы, иток кадимкидей эле отзывду ошол жактан көрүп алсак болот. Мисалы материалды деле постельное белье мен көбүнчө ал жактан алам, арзан болот. Биздин Дордойдогу караганда, базарларга караганда десек. Себеби дегенде алар чоң монополия кылып алышат. Көп количество алып, ар бир штугунан 15 рубль тапса деле күнүнө 1000 штук, минимум 1000 штук сатышат, аларга бул киреше. Жакшы. Кийинки билдирүүлөрүбүзгө өтөлү. 0800 номер менен аяктаган абонент азыр товар жеткирүүчүдөн сатып алуучуга кандай жол менен барарын айтып бериңизчи дейт. Жакшынакай суроо. Товар жеткирүүчүдөн сатып алуучуга кандай жол менен барарын айтып бериңизчи дейт. Мен Дордойдон товар алам. Бишкекте Валберстин склады бар, Абаканскийде. Ал жака жеткизем, коробкага салып. Ал жактан бекер Россиянын складына кирет. Складына киргенден кийин биздин алуучуларыбыз заказ алат. Дальше Валберс өзү жеткизип берет. Каяка заказ кылса, ПВЗ деп коет, пункт выдачи заказов. Ошол жерге жеткизип берет. Жакшы. Дагы бир билдирүүгө өтөлү. 48-46 номер менен аяктаган абонент Нуржан атайым, сизге ысык салам деп жазып кетиптир. Эгерде товар брак болуп калса, ким тастыктайт дейт? Жеткирүүчүбү же Вайлберспи? Мындай болот. Сонун суроо. Кымбаттуу телекөрүүчү. Негизи Валберстин өзүнүн закону боюнча киргенден кийин полностью брак Валберстин өзүнө жүктөлөт. Мисалы, мен товарды брак бул кандай суроо болот? Клиент катары суроо болот же поставщик катары? Билбейм, ал жазылып эмес. Мен эки жагын тең жооп коюм. Эгерде клиент болсо, мисалы мен товар келди, товарды алгандан кийин мен ошол жерден эле брак болсо, мен неме ПВЗде пункт прием заказда кишилер отурат. Ошолорго көрсөтүп, мына брак, мен 100 рубль төлөбөйм, бракованный товарга десем, кабыл алынат. Кайра мен 100 рубль төлөбөй эле, брак экенин көрсөтүп эле товарды калтырып кете берсем болот. Эгерде мен поставщик катары мен жакшы товарды жөнөттүм, бирок ал жерден бирөө кийип атып жыртып салса, ал жакта камералар болот, пункт выдачи заказовда. Товарды көрөт, эгерде чындыгында товар жакшы болуп келип, ошол ПВЗдан бузулса, анда Валберс өзү определенный бир пайызын төлөп берет. Жакшы, жакшынакай экен. Чындыгында бул тууралуу мен дагы билбептирмин. Негизи ушинтип айтылат, негизи. Сиздин тажрыйбаңызда болду беле? Менин тажрыйбам боюнча бир мисалы 1000 штук товар жөнөтсөм, ошонун бир 10 штугу брак болуп келет. Жыртылып калган же бывает такое, что башка товарды салып салышат. Мисалы кийип көрүшөт, бул товар менин джинсымды эмес, өзүнүн эски джинсысын салып койгон деле учурлар болот. Это уже человеческий фактор, то есть адамдын невнимательность деп коет, карабай калган мезгили. Бирок любой эле бизнесте, мисалы, ушундай брак болуп калышы мүмкүн экен деп Валберске кирбей койгон туура эмес, себеби дегенде мисалы сиз общепитке столовый ачсаңыз деле продукты эскирип калат деп кирбей койбойсуз да. Ошондой эле ар бир эле нерсенин өзүнүн бир минустары бар. Ал жерди просто акча менен жаап коюш керек заранее. Айта кетиңизчи Нуржан атайым. Учурда албетте Вайлберстен дагы мындан дагы күчтүү маркетплейстер ачылууда. Бул бардыгыбызга белгилүү Озон, ошол эле Amazon десек дагы болот. Башка өлкөлөрдүн дагы маркетплейси. Сиздин пландарыңыздарга дагы башка ошо платформага өтүү ойлор болду беле? Негизи азыркылы берем. Озонго өтүп кетким келет, бирок биздин кыргыздын сонун макалы бар, эки тоонун чөбүн эңсеген эчки ортодо калат дегендей эле. Фокусту бир жерге кармаш керек. Бир жерди кыйратып, полностью билген эң жакшы. Мисалы мен Озонго кирсем, Озондун платформанын эрежесин да үйрөнүшүм керек. Бул жактын эрежесин үйрөнүп атып, бул жактагы менин товарым калып калат. Негизи мен бул сферада жүрүп 2 жылдан бери Валберстин закондору, Озон закондору бат-баттан алмашып турат. Продвижение өзгөрүп турат. Даже
компаниябыз менен эптеп септеп ошол артта калбайын деп анализ кылып жүрө беребиз да кечке. Күнүбүздүн баары анализ менен өтөт. Анан ошол нерсени кыйрата албай башка нерсеге өтүп кеткен туура эмес деп ойлойм. Сонун жооп. Жана айта кетиңизчи, эмне себептен дал сиздин ошо маркетплейсиңизди тандаш керек? Балким биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында энелер отурат, же болбосо фрилансер менен ошо иштегиси келген адамдар бар. Сиз айткандай эле ошо эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир эле саат жетиштүү деп айтып кетпедиңизби? Жана балким ошо онлайн иштегиси келген адамдар бар болсо, айта кетиңизчи, эмне себептен Wildberries'ти тандаш керек? Биринчи убакытты эконом. Мисалы мен балдар менен паркта жүрсөм деле телефонумду ачып эле телефондон кылчу жумуштарымды кылып бүтүрүп коем. Кадимкидей эле убактыңыздар үнөмдөсө болот. Эң чоң плюс. Анан экинчи, биз Кыргызстанда жашаганда цехтер бизде бар, кийим кеченин түрү бар. Биз сонун жерде жайгашканбыз. Прям кийим менен кир деп турган мезгил ушул. Ошол эки чоң плюсу бар. Мен аз кылып жатасыз азырынча жатайын. Мен дагы эми сиздин маркетплейсиңизге кирип кетким келип жатат. Чоң рахмат сизге. Албетте бизге ушу Wildberries тууралуу, маркетплейстер тууралуу аябай сонун ушундай жоопторубузду, бардык суроолорубузга бердиңиз. Мындайча айтканда аябай максаттуу бир маркетплейс деп айта алат экенмин. Өзүңүздөр дагы биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында эгерде мен айтып кеткендей эле энелер бар болсо, онлайн иштегиңиздер келсе, сиз ушул платформаны тандап, жакшынакай акча каражаттарын дагы тапсаңыздар болот. Бирок эч унутпаңыздар, инвестиция дагы керек бул жака. Жана албетте эркин микрофон сизге. Биздин эфирибизди аяктагандан ушу бир нече убакыт калды. Сиз энелер деп атасыз. Бизге мындай болуп калат, бир сонун бир нерсени айтып кетейин, көп кездешет. Көбүнчө ошол эфирден көрүп алып, Инстаграмдан көрүп алып, Wildberries деп аябай үйдө отурган энелер аябай күчтөнөт да. Мен кирем деп, ушундай учурлар көп болот. Күйөөлөрү, инвестор күйөөлөр да акчаны берет, менин башымды оорутпа, главный мына ме деп. Анан кийин багыштар 50 000 сом кармап алып келишет обученияга. Бирок адамдын тың болгону, аракетчил болгону көп нерсени чечип коет экен. Башында түшүндүрөбүз, аябай инвестиция көп керек, инвестиция жок болгондо убакыт керек, көңүл керек деп. Кирип атканда биринчи 50 000 сом менен баштап, ошол көп окуучуларым бар. Жакшы оборотко чыгып алышат. Андан кийин уже 5-6 айдан кийин күйөөлөр менен чогуу кайра келишет. Чоң акчаларын кармап алып. Негизи бул көп эле адамга, дордойдо иштеп аткан адамдарга аябай сонун мүмкүнчүлүк, цехи бар адамдарга аябай сонун мүмкүнчүлүк, кийим кечени жакшы көргөн аял затына да аябай сонун мүмкүнчүлүк. Бирок ошол нерсе тың болуш керек. Любой эле бизнеске киргенге жараша тың, дагы бир жолу тың адам болуш керек. Эң сонун, каалоодон тышкары тың болушу керек деп айтып кеттиңиз. Чоң рахмат сиздин жообуңузга жана ушундай жакшынакай бизге берген кеңештериңизге. Бүгүнкү биздин студиябызда Нуржанат Маратова, Wildberries маркетплейсинин адиси келип бизге суроолорубузга жооп узатты жана интернеттен деги эле кантип акча тапса болот экендигин айтып берди. Андан тышкары байкасаңыздар, Нуржанат Маратованын 300дөн ашуун окутуучулары бар. Андан тышкары бир жыл ичинде 50 000 сомдон 4,5 миллион сомду оборот кылган мыкты айымдардын бири деп айта аламын. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ошо баштаган мындайча айтканда бизнес дагы десек болот да, бизнесиңиз өнөрүп берсин, окутуучуларыңыз дагы көбөйсүн. Учурда биз сиздер менен Кел чай ичели теледолбоорунун алкагында да ушундай жакшынакай күндүн темасын талкууладык. Бизге бардык ой пикирлериңизди, каалоо тилектериңизди жана кандайдыр бир өзгөчө күндүн темасын талкуулаңыздар келсе, WhatsApp аркылуу бардык билдирүүңүздөрдү жазсаңыздар болот. WhatsApp номурубуз 0508 400 100 номуру, SMS аркылуу жана WhatsApp аркылуу билдирүүңүздөрдү кабыл алабыз. Кел чай ичели теледолбоору ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү таңкы саат 8ден 10го чейин сиздер менен түз эфирдебиз. Эмесе мен сиздер менен Сезим Имамадиева болдум. Кайрадан амандашканча биз менен чогулуңуздар.